Билиш керек. Дүйнө эли да адамзаттагы ааламды таануу. Биринчи ааламды таануу, экинчи табиатты таануу, үчүнчү кыргызды таануу, төртүнчү өзүн таануу, бешинчи ааламды, то есть адамзатты таануу деп. Ошо ааламды таанымайын, адам өзүн тааныбайт. Эмнеден жаралганын, аалам эмне экенин. Табиатты таанымайын, мына ааламды таануу, табиатты таануу, кыргызды таануу, ар бир адам өзүн таануу, анан адамзатты таануу. Мына чын эле ааламды тааныбаса, Аллах берет, Аллах могу мантра да эме биздин тил менен айтканда, дубаны 300 жолу кайталасаң эле оңолосуң. Же оңолгон киши жок. Бул ден соолугуңа ооруса, муну окусаң эле оңолосуң 300 жолу же 1000 жолу же жыл бою же өмүрүң өткөнчө. Жок, андан деле эчтеке болгон жок. Көрдүңүзбү, ошон үчүн ааламды тааныбай туруп эле дубаны окуганың менен эч пайда жок. Аалам эмне экенин. Ошон үчүн суроо кылдык да, мусулмандар, мына Кудай сынгандар, аалым сынгандар, ак сынгандар, араб сынгандар, Аллагың эмне деги, ал эмне деп атпайбызбы? Эмне? Ал материябы, бир араб киши отурабы, тегерегинде периштелери бар. Пайгамбар ошонун жанында жүрөбү? Ал эмне деп сурап атабыз да. Анан тааныбайлы, анан ал жалгыз жаратуучу. Анан анын кайда? Жооп жок. Бирөө жүрөгүмдө деп да коет өткөндөчү. Жүрөгүңдө Аллах болсо, неден коркуп атасың? Ичиңде Аллах отурса, эмнеге сыйынып атасың? Дүйнөнү тегеретип үйбөйсүңбү? Мисалга, үйүңдө пулуң турса, сен кимден суранмак элең? Кимден тиленмек элең? Ошо сыяктуу кеп да, сен ички жан дүйнөңө Алла отуруп алса, сен неге суранасың, неге тиленесиң? Мисалга, көрдүңүзбү? Ошон үчүн биринчи ааламды момун мусулмандар деги эле бүгүнкү күнгө чейин Кудай дегендер, Теңир дегендер, мазар ээси бар дегендер ааламды тааныган эмессиңер. Дүйнө эли эмнеден банкрот болот деп берилет ааламдан. Эмнеге батыш азыр башкара албайт? Эмнеге банкрот болот батыш? Эмнеге Кыргыздын колун карап калат? Эмнеге Кыргызды пир тутат батыш эли десе, эң биринчи банкрот ааламдын сырын билбейт. Ааламды тааныбайт чаңгыtoorдо. Экинчи, табиаттын кызматын билбейт. Үчүнчү, адамдын жашоого жаралуу максатын билбейт. Төртүнчү, Кыргыздын жаңы-тоордо ааламга айланып алганын билбейт. Ошу 4 нерседен банкрот болуп, анан иши жүрбөй, кырсыктап, элин айразы болуп, артка кетет. Банкрот болот батыш. Мына Германия дүйнөнү батышты сүйрөп атканбы? Чекесинен артка кетип баштайт. Европа. Мына ошентип, урматтуу журтум, келиңиздер ааламга кайрылалы кайра. Мына аалам. Биз Алла деп жүргөн. Алла деген биз бирөө эле эмес экен алчы. Кайра эле ойлотом, мындай кыргызда элестет деп коет го, оруста пристав деп коет го. Анысы кандай элестет эле. Бир эле Алла 7 миллион адамды кантип башкарат? 7 миллион телефону барбы? 7 миллион секретары барбы? Көрдүңүзбү? Көрсө биз Аллах деген бул ал-ак күчтөр эле экен, аалам экен. Ушуну эстен чыгарбагыла. Себеби ааламды тааныбасаңар өзүңөр калыптан албайсыңар. Себеби азыр ааламдашуудор болуп атат. Ааламды тааныбасаңар, аалам сизге гармонияга чыкпайт. Ааламды, арбакты жок десең, ал сага иштеп бербейт. Ошон үчүн аалам, арбак, арбай, периште, инопланетян эмне экенин түшүнүп алыңыздар. Ошол энергия болуп саналат. Сенин бийлигиң туруп дагы ааламды тааныбасаң, Алла ана мечитке барып эле жүрө берсең, сен кырсыктап кетесиң. Себеби сен ааламды тааныган жоксуң. Сырын билген жоксуң. Талабын түшүнгөн жоксуң. Ошондуктан ааламга караңыздар мына. Аалам эмне экен? Жерде жашап өткөн эле адамдардын жанынан, энергиясынан куралыптыр.
чексиз деген аалам. 7 катар аалам бар, 7 катар жер бар, 7 катар 7 түс бар дегенде эле мына 7 катар аалам жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан түптөлгөн. Эми ушу жан, ушу арбайлар жерге инопланетан катары түшүп атат. Ушуну эсиңерден чыгарбаңыздар. Мына инопланетан катары. Мисалга жамгыр менен жер көгөрөт деп коет кыргызда. Жамгыр жерге түшкөндөн кийин жамгырда өзү энергия жок, жан жок, бирок жер энеде жан болуп атпайбы? Анан жер эне көктөп кеткендей жамгыр виде, мындай материя көрүнө. Энергиясы иштейт. Анысы кандай? Инопланетан азыр арбак көрүнгөн жок. Инопланетан көрүнүп атат. Дүйнө эле таң калып атат. Бул бир керемет күч экен депчи. Мына урматтуу журтум. Келиңиз, мына. Биринчи ааламды таанып алалы. Инопланетан деген эмне экен дегенде муну арбай эле экен, арбайлар эле жерге түшүптүр. Мисалга сиз кылмыш кылсаңыз, үйгө милиция келет да. Ошо сыяктуу эле жер жашоосу бузулганда, жер жашоосу жалганга айланганда, мына бийликтеги да жалган, молдо да жалган, мектептеги да жалган, улуттар арал, кыскасы жалган жашоо башталган кезде анан аалам жерге түштү. Аалам, мына чексиз аалам. Ошондуктан ата жолу чыкты, мына атадан бата чыгып атат. Атадан, арбактан. Мындайча айтканда, арбактан, кадимкиле арбактан, байтиги атаман асат арбакта, эскиче түшүнгөндө. Бата чыгып атат, багыт берип атат. Оорусун айыктырып коюп атат, диагнозун коюп атат, кемчилигин айтып атат. Жайсаң ата көрүндү, тарыхты тактап берди, жайсаң атаны окуш керек. Мына илимдин кандайдыр бир кырлары ошо жерде бар. Улуулук жөнүндө, кайып дүйнө жөнүндө, энергия жөнүндө. Мына урматтуу журтум, караңыз, карасаңыз кандай бир кызык нерсе. Ошентип биз азыр жаңы доордо жашаш үчүн ааламды жакшы түшүнүшүбүз керек. Себеби бул жерде мынтип берилет. Адам атадан таркаган адамзат эми инопланетан